кайсы дары дармектер бар, кайсылар жок, и кандай баада сатып атасың? Илдет жайылып, мамлекет коомчулук ар бир жарандын өмүрү менен күрөшүүдө. Дал ушул оор мезгилде ашыкча пайда табууну көздөгөндөр жок эмес. Дарыканаларда баа кескин жогорулап, суроо талап көп дарыларга жасалма баалар коюлган фактылар катталууда. Мындан улам Ош шаарындагы дары сактоочу кампаларга жана дарыканаларга күтүүсүз рейд өткөрүлдү. Анда республикалык штаб бекиткен тизмедеги дарынын баалары негизсиз жогору экендиги аныкталды. Экономикалык кылмыштарга күрөшүү кызматы жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дарыканаларды көзөмөлгө алды. Ооба, элдерден, шаардыктардан жалп көп чыгып атат. Аптекалар өз билемдикке чыгып алышты. Ар кандай баада сатып атат деген маалыматтар чыгып атат. Ошон үчүн биз текшерип жүрөбүз. Кандайыңыздар? Сениктерин жармаштырып койгула. Себеби азыр элдерди көрүп атасыздар. Рейдтин жүрүшүндө дарыканаларда бир дарынын баасы ар түрдүү экени байкалды. Атабайсак, бул дарыканадагы вирустарга каршы эргоферон дарысы 430 сом, салыштырмалуу 80 сомго кымбат. Сатуучу баа фармацевтикалык компаниянын жетекчилиги тарабынан коюлаарын белгиледи. Каланын вице-мэри шаардык штабда дарыларга бирдиктүү баа коюлаарын жана тийиштүү кызматтар тарабынан тынымсыз рейд жүргүзүлөрүн билдирди. Азыркы аптекадан көрдүк мына эргоферонду. 300 канча сом деди? 350. А бул жерде 430 сом. Неге? Неге Неге? кымбаттап турат? Ушул эле. Биз аны билбейбиз, биз сатуучубуз, биз Жок, чын атам, ооба, туура. Сизде күнөө жок, сизге коюп берген. Эмес, офисибиз чыгышкада ошол Биз дагы азыр чара көрсөк, ошо жетекчиге чара көрөбүз. Сизге иш чара көрөбүз. Кыжалат болбогу. бир күнү финполициядан балдар келип барды, список сурап алып кеткен, жазды сеналарынчы. Мына канча деп сеналарын фактура боюнчачы. Эки бала келген финполицияданчы. Тартып. Аспирин канча? Аспирин 7 сом. Факт. Жазып берсеңиз. Мына кыз канча сомдук дары алды? 450 сом. 450 сомдук дары алды. Чек берген жок. Андан соң вице-мэр экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы кааладагы ири дарыканаларга барды. Кардар дары алууда чекти талап кылышы зарыл экендиги айтылды. Айрым дарыканалар чекте болгону жалпы гана сумманы көрсөтүп койгону мыйзамсыз көрүнүш. Талапка жараша ар бир дары-дармектин баасы жазылышы керек. Өпкө дартына каршы дары алып жаткан кардар дагы бул жагдайга наразы. Илдеттин корчусунан улам дарынын баасы сезилерлик көтөрүлгөнү баарына маалым. Кээ бир азыркы бүгүнкү күнгө талапка ылайыктуу дарыларды баанда үстүнө коюп сатып аткандар болуп атат да. Ошон үчүн биз ошо чек аркылуу текшерип алабыз да. Мисалы сиз канчадан сатканын алып каяктан билет? Сиз азыр чыгарып атат, оң колуна беришиңиз керек. Мен барып чыгарып келгенче шашылып кетип калды, потому что больной бар экен. Больной оор акыбалда экен. Эми азыр могул көрүп атасыңар, чек неме чыкпады азыр. Кайсыл дарыны мен канча калдым билбейм. Мисалы могул канча турат, шприц канча турат. Билбейм. Анан азынан көрдүңөр, мына өзүнүн эмеси жок, ценниги жок. Жөн эле просто эле 1674 сом деди. Бердик, эми действительно баалар бир аз өстү, чындыгындачы. Көптөгөн арыз даттануулар чыгып атат. Ушул вирустун күчөгөнүнө байланыштуу, оорунун көбөйгөнүнө байланыштуу дары-дармектерди өз алдынча көтөрүп алды, кымбат сатып атышат, ар аптекада ар түрдүү сатып атат деп. Бул факт болуп атат, мына көрүп атасыздар. Эми биз факты менен көрдүк. Кудай буюрса азыр штабка барып, биз тийиштүү органдарга бардыгына тапшырма беребиз. Бая факты боюнча дагы. Бая бир эле дарыны көрдүңүздөр. Бир аптекадан экинчи аптеканын ортосунда 80 сом разница болуп атат. Бир эле дарыда. Фармацевтикалык компаниялардын жетекчилери дарынын баасы жогорулап жатканы доллардын өсүшүнө байланыштуу экенин билдирет. Өлкөгө 5 жакын гана компания дары алып келерин, сумма чет өлкөлүк валюталар менен жүргүзүлөрү анык. Дарыкана ээлери Борбор каладагы кампалардан баалар жума сайын өзгөрүп жатканын белгиледи. Бишкекте где-то 30-35 чоң автобус складтар бар. Биз только ошолордун алабыз. Бизде единый, например, 12% деген наценка боло турган болсо, 10 сомдон келсе деле ошо наценка болот, 100 сомдон келсе деле ошо наценка болот. Кече биз еженедельно ценалар өзгөрүп келип атат дарыга. Биз ценник койбогондун дагы ошо себеби ошол болот. Потому что кечеки жума, например, биз парацетамолду 8 сомдон алсак, бул жума уже 12 сом, 11 сомдон келип атат. Ону автобус складтарды контроль кылыш керек да Бишкекте. Биз зависимыйбыз да олордон. Кыргызстанга, например, 3-4 чоң эле фирма алып келет дары-дармекти. Учурда дары-дармектин баасын туруктуу кармоо боюнча иштер жигердүү жүрүүдө. Дары-дармектерге жана медициналык каражаттарга болгон баа негизсиз кымбат сатылып жатса, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына кайрылуу сунушталат. Негизсиз бааны көтөргөн дарыканалардын ишмердүүлүгү эскертүүсүз токтотулат. Определенный товарга бир определенный ограничение келе турган болсо, ошол боюнча чара көрүлөт да. Мисалы, эргоферондун жок, эргоферон 350 сомдон сатылсын десе, ошол нерседен ашыкча сата турган болсо, монополия да. Мисалы, бирөөнүн ошол товар ошол адамда гана бар, монополистский действие кылды.
ошол мезгилде чара көрүлүп сөзсүз мыйзам чегинде жооп берет. Буга чейин мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков онлайн жыйын учурда дары-дармектин баасын көтөргөндөргө мыйзам чегинде чара көрүлөрүн эскерткен. Учурдагы оор кырдаалдан пайдалангандар элдин жыныгы душман экенин айтып, алар аеосуз жазаланаарын белгилеген. Кайсы фармацевтикалык компаниялар, кайсы ишкерлер, кайсы аптекалар ел кыйналып турганда, мамлекет кыйналып турганда ошодон пайда таап, чөнтөгүн капчыгын толтурам дегендер боюнча буга тизме бергиле. Алардын баардыгы чара көрүлөт, аеос чара көрүлөт. Булар накта элдин душманы. Булар менен аеос күрөш керек. Оор мезгилде атайлап элди нараачылык кылайын деген дагы адамдар болуп атпайбы? Аларга биз мыйзам жолу менен гана турушуп беребиз. Пандемия курчуп жаткан мезгилде өлкөнүн ар бир жараны мамлекетке колдоо көрсөтүп, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаруу менен илдетти жеңип чыгаары талашсыз. Абдумалик Базарбаев, Филимон Акбаев, Фош ТВ. Эргоферон бар дагы. Канча эргоферондун баасы? Кана алыңчы ошо эргоферон. 155 сом. Алсаңыз берип. Кош керек экен, качадан ашпаш керек. Сизде эмес баа баардыгын эмеси бар беле? Ушул 420 деп. 250 миллилитр бар. Кана. Мына жерге жазбайсыздар. Мында Көп келтет да биз баасын саз билерлер. Келген жарандар көрүш керек да баанычы. Жо сен көрүп атпайсың мана. кылыңыздар. Сениктерин жамаштырып койгула. Себеби азыр элдерди көрүп атасыздар. Взрослый жокпу? Бул канча? Азыр карап. Кана. Канча чыкты? 8 сом. Ооба, элдерден, шаардыктардан жалп көп чыгып атат. Аптекалар өз билемдикке чыгып алышты. Ар кандай баада сатып атат деген маалыматтар чыгып атат. Ошон үчүн биз текшерип жүрөбүз. Ошого келип калды сизге. Кандай болуп атат сизде? Ушул именно COVID-19га азыркы керек эмнеге жок болуп атат? Билбейм, аны биз билбейбиз. Биз только сатычыбыз. Жок, сиздер заказ бересиңер. Заказ берсек, оякта фирмага барсаңыздар, ошо фирмалар жооп фактура менен берет, ошо сценада. Кана баягы немеңиз. Мен эргоферон. Эргоферон бар. Кана алыңчы. Мына эже мына бааларыбы? Эргоферон алың. Эмне бар экен? 430 сом дейт. Азыр канча деди? Азыркычы? 320 сом. А бул эмне кымбат? Онусун биз билбейбиз, фирмадан келет, 430 сом сенин деп турат. Эме, финполиция бияка келиңиле. Финполиция. Мына азыркы аптекадан көрдүк а мына эргоферонду. 300 канча сом деди? 350. А бул жерде 430 сом. Неге? Миринур. Неге? Неге кымбаттап турсуңар? Ушул эле. Биз аны билбейбиз, биз сатучубуз, биз Жок, чүнүп атам, ооба, туура. Сизде күнөө жок, сизге коюп берген. Эмес, офисибиз Черемушкада, ошол Биз дагы азыр чара көрсөк, ошо жетекчиге чара көрөбүз. Сизге иш чара көрөбүз. Кыжабат болбогу. бир күнү финполициядан балдар келип барып, все сурап алып кеткен, жаздырып ксеналарынчы. Мына канча деп ксеналарын фактура боюнчачы. Эки бала келген финполицияданчы. Тартып. Аспирин канча? Эже аспирин. Аспирин 7 сом. Мыналар 10 сом. Маска 10 сом, тиги жакта 12 сом келет. Мына 10 сом бизде. А мынасы 100 сом респираторун. Мына Өзү эле кымбат, өзү 301 баладан келет. Келчү. Азыр эми мына немеге билбейм, кандай Эмне кылыш керек? билбейбиз. териштириш керекми? 300'ün жогорусунда. Мына кайсы компания? Дармек экен, а? А бул Мирин. Мына жазып алдычы. сиздерге тапшырма. Ушул именно ушул лекарство боюнча, эргофон боюнча. Эргоферон боюнча. Ал жерде 300 канча, бу жерде 430 бар. Эколор разницасы 70-80 сом болуп атат. Майлы 10 сом, 20 сом болсо болот. А силердин сценаларынан өтүп кетет. Абдыкадырова дагы экен. Сиз 10 сом кымбат айтып атасыз. Мисалы, сиздердин дагы аптекаларыңызда разница берип атат да. Бүгүн эртең менен мына Абдыкадырова 108 деген номерге немеге кылышкан экен биздин балдар. Анализ жүргүзүшкөн экен, ол жерде эргоферонду. Эргоферон номерин булаксы 430'dan aldım. Benim balдар bizge budak yok. Жок, сизде күнөө жок. Силерде өткөндө 500-550ден кой бердиңер, а? Ошо боюнча токто да. Ошо бир келди эле, ошончо кайра келбеди, ошончо жок. О, бачан карантин бар. Болду ошо. Буларга чек берилген. Факт. Жазып берсеңиз. Мына кыз канча сомдуктар алды? 450 сом. 450 сомдуктар алды. Чек берген жок. Мына жүзүнө сатылган. Кара бердик.
Nerede satışını çağırtmanızı? Siz nege çek vermediniz aldınız? Чек өзү сураган жок. Özü suragan жоқ. Шашылып кетип калды, Siz чыгарып al коймокчу. surayбы, surabайбы беришiniz gerek. Ben birinci Мен tanıştırıp барып koyayım чек siz. чыгаргыча Ben саласыздар. özüm tanıştırıp koyayım. Ben Oşan'ın вице-мэри Топчубаев Асылбек. Бүгүнкү күндө биз кырдаалга жараша Ош шаарындагы аптекаларды рейд кылып жүрөбүз. Ооба. Мына азыр мынандай болуп атат да, сиз туура түшүнүңүз. Кээ бир аптекаларда, мени карап, кээ бир аптекаларда, кээ бир азыркы бүгүнкү күнгө талапка ылайыктуу дарыларды баанда үстүнө коюп сатып аткандар болуп атат да. Ошон үчүн биз ошо чек аркылуу текшерип алабыз да. Мисалы сиз канчадан сатканын алып каяктан билет? Сиз азыр чыгарып атат, оң колуна беришиңиз Мен керек. барып чыгарып келгиче шашылып кетип калды, потому что больной бар экен. Больной оор акыбалда экен. Ошон үчүн шашылып кетип калган. Жок, шашылбай эле турдук, сүйлөшүп турган жерде. Берген жок деди. Сиз аны жолдон кармап атпайсызбы? Мага берген жок деди. Мен чыгардым эле ооба. Kim? Мен Фарида Туканай. Сизби? Эме кылгыла, чара көргүлө. Здоровье берге. Эми, экинчи маселе. Ким? Берди. Старший ким? Сизби? Эргафорон, Эркеферон бар. Эргаферон барбы? Заказ бергенбиз, жакында келип. Анаферончу. Анаферон бар. Анаферонду берсеңер көрөлү. Детский бе, взрослый бе? Бергеч көрөлү коробкасын. Детский бала. Детский бе. А взрослый кымбат турат да. Взрослый жок. Взрослый жок силерде. Взрослый жок болуп. Кана бунун сендеги? Сенеге товар азыр деп атат. Ана көрдүңөрбү? Ушул элден болуп атат да. Бардык элдердин наразычылыгы ушудан келип чыгып атат. Силер сендикти койбойсуңар, чекти бербейсиңер, каалаган малда, каалаган сенеде сатып коюп атышат. Мен сени күнөөлөбөйм. Но бар, ушундай болуп атат факттарчы. Мисалы мына 230 сомдо атасыңбы? А 250 сомдо сатып койсо ким доказать этет? Мындай болсун да, биздин апарып саткандар ошондой кошуп сатат. Жок, аптекаларда ошондой факт болуп атат. Мына ушул 230 сом, а мен 250 сомго саттым дагы, 30 сомду алып 220 киргизип кой. Жок, ана жок, карап турган менен чек азыр көрдүңөрбү? Кат чек берген жок. Мына. Мында бере суммасын немесин деле көрсөңөр болот. Азыр биз кармадыкпы? Бердим деп атканбы? Чекти алган жок, алгыс чыгып кетти, чек алган жок. Бизде биринчиденчи неме болуп атат да, мына противовирусный элдер сураган болгон үчүн Эмичи, бүгүндөн баштап биз талап коебуз. Ушундай дарылардын бардыгына сендик коебуз. Сендик коюп, о немеге тизгилет. Ошол сендик менен саткыла. именно немелерге. Ооба, азыркы келип аткан дарыларга, керектүү дарыларга. Ата каяктан билебиз, азыр чек бербесеңер. Ошодон чыгып атат элдин наразычылыгы бардыгы. Эми азыр могул көрүп атасыңар, чек неме чыкпады азыр. Кайсыл дарыны мен канча калдым билбейм. Мисалы могул канча турат, шприц канча турат билбейм. Анан азынан көрдүңөр, мына өз немеси жок, цениги жок. Жөн эле просто эле 1674 сом деди. Бердик, эми действительно баалар бир аз өстү, чындыгындачы. Эми суроо талап болуп атат, ошон үчүн өстү деп ойлойбуз. Анан мен башта алган эмесмин. Биринчи жолу алдым азырчы. Айла жок алып атат. Эми айла жок аласыз да, анан эмне кыласыз? Карындашыңыз көзө бир аз токтоп калган. Эми ушу бир аз кичине шамалдап калган экен, ошого дары деп азыр чалгандан азыр алып кеттим да дарынычы. Ошо үйдө эле иштетебиз депчи. Пневмонияга каршы кичине грипп болуп калган экен. Жок, мен сураган дарылардан бир экөө жок болуп калды.